музыка, шолпу бизди багат. Дүйнөдөн эң жакшы апам менин ал. Сүйлөшүп калганда эң биринчи эле балам кандайсың? Ооруган жоксуңбу деген сөздө эң биринчи. Соны сурап экен. Эң биринчи жашыл жолукту издейм да апамдын. Неге дегенде ушу жашыл жолу бар болчу, ошол ооруган жерин таңса айыгып калат да. Үйдөн алыстай түшөт экенсиң, ошондо кадырын биле баштайт экенсиң. Дайыма жанында жүргөндө кадырын биле бербейт экенсиң. Анан дүйнөгө дайыма бир жакшылыкты тартуулоочу адамды элестетем. Ошону гүлдөй өстүрүп, тарбиялап, эресеге жеткирген адам элестейт да. Анткени бардык адамдар энеден жаралат. Апасы бар адам бул бай адам болот да. Апам ооруп калса, дары берем. Жакшылык болуп берем. Плаштарды сатып берем. Чоңойгондо машина сатып берем. Юбка, жолу. 5 болтан кийин апа кылам. Кээде өзүм өкүнүп калам, кайра айткан сөзүмө чытыра эмес кылып койдум. Анан кээде кечирим сурап коем. Анан апам аябай чалган окшойт магачы. Бирок аябай бир түн ичинде бир СМС келди. Кагылайын каралдым. Мен бүгүн бактылуу болдуң деген сөз келди да. Андан чогуу айтып калат, белек бечкеңдин ордуна өзүң келип кетсең жакшы болот эле деп айтып калат. Мен самолетко салып алып экөөнү алдыма отургузуп алган, колум узун болсо деп эметчүмүн да, мындай. Экөөнү алдыма алып алган, самолет айдасам деп элестетчүмүн, кичинекей кезимде. Дарыгер болуп, анан врач болуп, ошо өзүм бир дарылар жасап, сизди айыктырам деген тилегим болгон, бирок ал тилекке каршы ишке ашпай калды. Мен ошол кичирээк кезимде апам кайтыш кылып кетти. Апа, мен дайыма жакшы адам болуп, менин жакшы гана жагымды көрөсүз деп. Эми кыз киши болсо, ушунтой эле кечке көчөдө тура бергени турабы? Десе, мен ойлочумун. Кыз киши эшикте көпкө турбаш керек турбайбы? Урушса таарынбай эле койсом болмок экен, дагы эле урушса экен деп айтып ойлойсуң да. Эненин баягы убагында биз балалык кылып көп нерсесин билбей калыптырбыз да. Темирди көйнөктү мен кантип кийем десе, мен айтышмын. Темирден кийгизем дагы былкылдатпай гана отургузуп коем депчи. Мен 3 жашымда калган мененчи. 4 атадан калган кызмын да. Анан ошол кишилердин кирези, эстелиги, тукуму катарында жашап окуп келген кызмын да. Апа, мен тиштасын жакшы көрөм. Апа, мен жакшы көрөм. Апа, мен жакшы көрөм. Апа, мен өтө жакшы көрөм. Апа, мен сени жакшы көрөм. Мен сизди жакшы көрөм. Чалдырып татабыз. Ооба. Мен да сени жакшы көрөм. Азыр телефон чалып айта аласың? Сени жакшы көрөсүң, жок, мен ал үчүн даярданышым керек. Айта албайм. Ошону неме кылып эле койгулачы. Мен сизди жакшы көрөм, ушу ыраазычылык айтайын деп эле чалдым да сизге. Садакалай. Бай рахмат калам. Мен сизди жакшы көрөм. Тынч болуңуз, сакайып кетиңиз. Алло, апа. Мен сизди жакшы көрөм, апа. Точно. Телефон чалып айта аласыз папаңызга? Айта албайм. Мен үнүн буккан сайын сиз жашарып турушуңуз керек да. Кетпеңиз демекмин. Алып калганга аракет кылмакмын, ошо кетирбей калганга аракет кылмакмын. Тим эле боорума касып кучактап өпкүлөр эле. Апа, мен сени жакшы көрөм деп айтмакмын. Мен сени дайыма унутпайм, мен сени сагынам деп айтмакмын. Рухуна ыйлагым келди. Көп жашаңыз деп айткым келчү да. Ушу сөздү айтайын элем. Эмне кылат элем, бирок мен эч качан кой бербейт болчумун жанымда. Эч качан эмне курал керек болсо, керекпи өмүрүңдү бер десе дагы мен ошону. Неме кетпей жатты да.
Ал жерде телефон тартпайды. Бедара адресация.